Кыргызстанда коррупционерлердин 31 декабрга чейин кылмыш жасаганга убактысы бар. Андан кийин коррупционерлер айып төлөп жазадан кутула албайт, түз эле түрмөгө кесилет. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев өтүп бара жаткан жумадагы парламент жыйынында билдирди. 2025 жылдын 1 январынан тарта коррупция менен кармалган жарандардын балдары, ата-энеси, туугандары мамлекеттик кызматтарга иштебей калышы күтүлүүдө. Анткени жогорку кеңеш коррупционерлердин жазасын катаалдантуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда бир добуштан жактырды. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, коррупция менен кармалган кызматкерлер жегенин кусуп, ага кошумча айып төлөп эле боштондукка чыгып кетем десе жаңылышат. Төлөйт, кусат, аны менен кошо жаза мөөнөтүн катаал тартипте абакта өтөшөт. Учурда УКМК коррупцияга каршы күрөшүү багытында жазаны катаалданткан мыйзам долбоорун иштеп чыгып, аны жогорку кеңешке министрлер кабинетинин төрагасын орун басары өзү келип тааныштырды жана эл өкүлдөрүнүн колдоосун тапты. У коррупционеров еще есть время до 31 декабря совершить свои преступления. 300 000 доллар, 500 000 долларга чейин берип, министр же ошо бир бажыны башкарып, же бир ошондой бир кызматтар сатылган күндөр болгон бизде. Коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Ошол мамлекеттик кызматта иштеп туруп, кандай жол менен байыган, ошол жетекчилерди дагы бир катар карап чыксаңыздар. Биз кабыл алып аткан мыйзамда болсо, эгерде ал ошентип мамлекетке зыянды төлөсө дагы, жанагы айыпты мойнуна алса дагы, айыптоо баягы келишимин түзсө дагы, так мойнуна алуу келишимин түзсө дагы, ошол күндө дагы белгиленген мөөнөттүн жарымын сөз түрмөдө өтөйт деп жазып атабыз да. 5 декабрда парламенттин кезектеги жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады. Анда башкы чекист күрөш уланып жатканына карабастан, коррупциянын деңгээли дали жогору бойдон калып жатканын белгиледи. Аны менен катар кармалгандарды да айып пул төлөп эркиндикке чыгып кетип жатышканын кошумчалады. Мындан улам тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын айтып, сунушталып жаткан негизги өзгөртүүлөргө токтолду. Ушул категориядагы кылмышка күнөөнүн шайкештигин белгилөө максатында айып пул гана салбастан, күнөөлүү адамдарды реалдуу мөөнөткө чейин эркиндигинен ажыратып, белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан милдеттүү түрдө өмүр бою ажыратуу боюнча кылмыш жаза кодексине тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизүү сунушталат. Сунушталган мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга көрүлүүчү чаралар жаза мөөнөтүнүн жогорулатууга эмес, кылмыш жоопкерчилигинен кутулбоону камсыздоого багытталган кылмыш жоопкерчилигин күчөткөн таасирдүү ыкмалардын бири катары эсептелет. Мамлекеттик муниципалдык кызматтарда кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазаны күчөтүү кылмыштардын ушул түрлөрүнө таасирдүү чара болууга тийиш жана коррупцияны алдын алууда күрөштөрдү натыйжалуу чара катары колдонулмакчы. Сунушталып жаткан документке ылайык коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор айып пул төлөп кутулуп кетпестен абак жазасына тартылат. Андан сырткары анын жакындары мамлекеттик же муниципалдык кызматка иштөөгө өмүр бою тыюу салуу жана башка катаал жазалар каралган. Эгер бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, 2025 жылдын 1 январынан кийин ким экендигине карабай коррупционерлер реалдуу жазаларын алышат. Коррупциялык жана башка кылмыштар боюнча жаза күчөтүлө турган беренелер төмөндөгүлөр. 336 берене коррупция, 337 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 338 берене мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук кылуу, 339 берене атайлап пайдасыз келишим түзүү, 340 берене мыйзамсыз баю, 341 берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342 берене пара алуу, 343 берене пара талап кылуу, 344 берене пара алууда ортомчулук кылуу, 345 берене пара берүү, 346 берене кызматтык жасалмачылык, 347 берене паспортту мыйзамсыз берүү, 348 берене шалаакылык. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин Кыргызстанда паракорлор менен кызматташып, алар менен акча аркылуу маселесин чечип келген көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Бул беренелер мамлекеттик кызматтагыларга гана эмес, депутаттарга да тиешелүү экенин башкы чекист тарабынан эскертилди. Бардыгында мамлекеттик органдын кызматкерлеринин катышуусу бар. Коррупция каерде? Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок.
коррупция жалаң ушул мамлекеттик органда иштеген, ошол укук коргоо органдарында иштеген, прокуратура органдарында, сот органдарында, коопсуздук органдарында иштеген ушундай адамдардын арасында бар. Ошондуктан коррупцияны жанагы схемалар түзгөндө өтө татаал, муну доказать этиш өтө кыйын, но тем не менее жасап атабыз муну. Ошондуктан сиз туура айтасыз, бул мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин арасындагы жумуш. Бул жер негизинен баягы жөнөкөй адамдарга тиешеси эле жок. Жөнөкөй шайлоочуларыбызга жөнөкөй адамдар тиешеси жок. Жалаң ушул депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн, депутаттар дагы бар арасында. Так, жергиликтүү орган кеңешинин депутаттары бар, жогорку кеңештин депутаттарына чейин жетет. Мына мен бир өзүмчө ишенемин, эгерде ушул мыйзамды кабыл ала турган болсок, негизинен коррупцияга барган адамдар бир 70-80% кыскарат, өзүнөн өзү эле. Мыйзамды көрүп туруп эле, мыйзам татаал, колго түссөм өлдүм, кой деп кыскарат. Же болбосо көпчүлүгү жумушунан кетет. Андан сырткары учурда бажычылар жана эсеп палатасынын аткаминерлери кармалганын УКМК төрагасы парламентте коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондорго жазаны катаалданткан мыйзам долбоору боюнча эл өкүлдөрүнүн суроосуна жооп берип жатып кошумчалады. Ага улай мамлекеттик салык кызматынын дагы башка кызматкерлери кармалышы мүмкүн экенин, кармоолор айрым жетекчилерге чейин жетишин эскертти. Жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан, жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат, кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. Айтып атпайм, мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Төраганын айтканынан бир күн өтпөй Кыргызстандын башкы салыкчысы жана орун басарлары кармалганы кабарланды. 1-май райондук соту мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдуваповду жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычевду 20 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Ал эми атайын кызмат алардын электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендигин аныкталганын билдирүүдө. Буга чейин мекеменин дагы бир орун басары Бекболот Алиев сурак берип жатканы айтылган. Ага улай бир катар эл өкүлдөрү министрлер кабинетине Армян жана Абхаз номерлүү автоунааларга мунапыс киргизүү сунушу менен кайрылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев бул машиналар өлкөгө коррупциялык жолдор аркылуу алып келинип жатканын белгиледи. Коррупциялык схема түзүлгөн. Таможниктер бар бул жерде, жана пограничниктер бар, унаанын дагы адамдары бар. Жана укук коргоо органдарынан дагы бар. Так. Ушул устойчивый коррупционный схема түзүлгөн. Ошону эми биз азыр распутывать эте баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айрым эл өкүлдөрү коррупция менен кармалгандардын бир туугандарына бул берененин кандай таасир тийгизиши ыктымалдыгына кызыгышты. Бардык кыргыз мындай уяла турган деңгээлде болчубуз. Ошол жерде жазып атат, министрлер кантип кызматка келет дейт. Саясий коррупция. Камчы Кыдыршаев, өзүңүз билесиздер, жана 300 000 доллар, 500 000 долларга чейин берип, министр же ошо бир бажыны башкарып, же бир ошондой бир кызматтар сатылган күндөр болгон бизде. Кызматтар кадимкидей, бул саясий коррупция. Азыр токтоду. Криминал менен мафия, уурулар биригип туруп, өлкө жетекчилигине Кыргызстанга тоскоолдук кылып, кандайдыр бир нерселер жасап койгонго акча бар, балдар бар, курал жарак бар мына. Ошон үчүн мына ушундай чоң күрөштөрдү биз ким гана болбосун, криминал менен коррупция менен күрөштү колдошуу керек. Камчыбек Кыдыршаевич, мына
азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол жанагы кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин эле беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиңен кет деп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окууда мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Ал эми аталган мыйзам долбоорун дээрлик баардык эл өкүлдөрү бүгүнкү күндүн талабы экендигин айтышып, анын азыркы тапта актуалдуулугун белгилеп, УКМК башчысынын бул жаатында аткарып жаткан иштерин колдоого алышты. Жаңылыктар болду, буга чейин бир дагы жетекчинин эрки жеткен эмес бул кадамдарга барганга. Мына сиз жанагы батырлыгыңызды дагы бир жолу далилдеп бердиңиз. Сизге жана ошо комиссиянын мүчөлөрүнө алкыш. Мыйзам долбоору боюнча токтолуп кетейин. Мыйзам бул бүгүнкү күндүн талабы да. Ушул кадамга барбасак, бул токтобойт экен. Менин пикиримде коррупция менен адекваттуу, аяосуз күрөшкө багытталган мыйзам долбоорлорунун бири. Бирден бир себеби коррупцияга шектелген сот тарабынан күнөөсү далилденген адам өзү гана жазага тартылбастан туугандары дагы тартылат экен. Мисалы үчүн илгери Кыргызстарда ушундай болгон экен. Эгерде баласы уурулук кылса, өлүм жазасына тартылат, баласынын сөөгү өмүр бою атасы көтөрүп жүрүшү керек экен. Ошонун кесепетинен уурулук практически жок болгон экен. Жакшы мыйзам, мен колдойм жеке өзүм. Эгер кайсыл бир мамлекеттик органда коррупция болду, жөнөкөй коррупционер кармалды, анын ошол бөлүмдүн башчысы. Эгер бөлүмдүн башчысы кармалды, ошол райондун жетекчилиги. Эгер райондун жетекчилиги кармалды, ошол министрлик дагы толук кандуу жооп берсе. Анткени мына атасы үчүн баласы жооп берип аткандан кийин ошол коррупционер кызматкер үчүн жетекчи дагы жооп бериш керек деп ойлойм. Сунушталып жаткан мыйзамда кемчилдиктер болсо жана жыйында депутаттар тарабынан айтылган сунуш пикирлерин эске алып кийинки окууда өзгөртүп, толуктап чыкса болоорун УКМК башчысы билдирди. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда бир добуштан кабыл алынды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.